Өкмөт жамааттык коопсуздук келишим уюмуна Кыргызстанда курал-жарак чыгарган ишкана ачууну сунуштады. Бул тууралуу вице-премьер-министр Жеңиш Разаков бүгүн Бишкек шаарында өтүп жаткан уюмдун аскердик экономикалык кызматташтык комиссиясынын жыйынында билдирди. Анын айтымында Кыргызстан ЖККУ менен кызматташтыкка олуттуу маани берет. Уюм аймактык коопсуздукту камсыз кылуу жана аны бекемдөө иштерин колдойт. Эске салсак, буга чейин Орусиянын коргоо министри Сергей Шойгу Афганистандагы кырдаал күчөп, андагы согушчандардын аракети коңшу Тажикстан жана Кыргызстанга оошу мүмкүндүгүн эскертип, аймактын коопсуздугу үчүн жамааттык коопсуздук келишиминин алкагында аскердик даярдыкты күчтөндүрүү керектигин билдирген эле. Кыргызстанга тышкы согушчандардын таасири канчалык, өкмөттүн бүгүнкү аракеттери эмнеден кабар? Бул тууралуу кесиптешим Исмат Ибрагимов айтып берет. Вице-премьер-министр Жеңиш Разаков кандай муктаждыктан улам курал-жарак чыгаруучу ишкана түзүүнү сунуштаптыр, айтып берсеңиз. Рахмат Назик, бүгүн жамааттык коопсуздук кызмат уюмунун бүгүнкү жыйынында коопсуздук багыты боюнча вице-премьер Жеңиш Разаков алгачкылардан болуп, бул Кыргызстан биринчи ошол уюмду колдоп кубаттоого жана Кыргызстан аймагында бардык анын иш аракеттер максаттарына жетүү үчүн бардык иш аракеттерди көрүүгө анын үчүн мүмкүнчүлүктөрү бар экендигин айтты. Алгач биринчилерден болуп Кыргызстанда буга чейин СССР убагында ошол аскердик техникаларды иштеп чыгаруучу заводдор болгонун, алар СССР тарагандан кийин көпчүлүгү иштебей калып, айрымдары болсо толук иштей албай, кээ бир бөлүгү гана иштеп жаткандыгын билдирди. Анын үчүн курал-жаракты иштеп чыгуу үчүн Кыргызстанда шарт пайдалуу болгондугун, ошол жамааттык коопсуздук кызматынын ишин бекемдөө Кыргызстан үчүн биринчи маанилүү иштерден болгондуктан биз ошол курал-жарак чыгаруучу ишканаларды кайра жандандырууга мүмкүнчүлүгүбүз бар деген пикирин айтты. Ал муну менен бир гана аскердик багыттагы маселелерди чечүү менен гана чектелбей, муну менен кыргызстандык жарандар иш менен камсыз болуштагы иш орундары дагы толукталышы мүмкүн. Ошондуктан бул бир гана коопсуздук эмес, жумуш маселеси дагы чечилет деген пикирин айтты. Буга чейин Орус коргоо министри Сергей Шойгу Афганистандагы кырдаалга тынчсызданып, Тажикстандагы жана Кыргызстандагы аскер базаларын күчтөндүрүү керектигин айткан эле. Бүгүнкү Кыргыз өкмөтүнүн билдирүүсү бул иштердин башталганынан кабар берчүдөй. Бул тууралуу серепчилердин пикирин угуп көрдүңүзбү? Афганистан биз үчүн чындап эле коркунуч жаратып атабы? Орусиянын коргоо министри Астана шаарында өткөн көз карандысы мамлекеттер шериктештигинин уюм коопсуздук кызматынын жолугушуусунда айткан болчу. Афганистандагы бүгүнкү Талибан күчтөрү өзүнүн аймагын кеңейтип, Борбор Азияга карата ооп барат деген пикирлерин айтты. Муну менен Кыргызстандагы жана Тажикстандагы аскердик күчтөрдү, курал-жарактарды күчтөндүрүү керек деген пикирин айткан болчу. Ал эми эске сала кетсек, бүгүнкү күндө Афганистанда ошол Талибан кыймылы кулатча бир канча аймактарды басып алып, өзүнүн аймактарын кеңейтип атат. Ал эске сала кетсек, жана Тажикстанга жакын Кундуз шаарын ээлеп алганда Тажикстан менен ал аймактын жакындыгы 60 чакырымды гана түзөт экен. Бул тууралуу Кыргызстанда коопсуздук маселелери боюнча серепчилердин айтымында алгач Тажикстанга кооптуу экендигин айтууда. Андан кийинки орунда бул Кыргызстан үчүн дагы бир кандай коркунучтарды жаратарын айтты. Ал эми бул бүгүнкү иш-чаралардын алкагында сунушталган ошол коопсуздук маселесин күчөтүү иш-чарасы бүгүнкү күндүн актуалдуу темасы бул керек болчу деген дагы серепчилер болду. Себеби жанагы коркунучтун алдын алуу жана ошого көргөн чаралардын башталышы деп дагы белгилегендер дагы болду. Андан кийин эле ошол бүгүнкү жыйында Орусиянын вице-премьер-министри Дмитрий Рогозин дагы Тажикстан менен Кыргызстанга болгон коркунуч Орусия үчүн дагы кооптуу. Биз эки мамлекеттин коопсуздугун кароо менен бирге өз мамлекетибиздин коопсуздугун бекемдөөгө дагы иш аракеттерибизди жүргүзөбүз деген пикирлерин айтты. Бул маселе өтө маанилүү экенин эскертти. Рахмат, Исмат Ибрагимов болду. Белгилей кетсек, ЖККУнун аскер экономикалык кызматташтык комиссиясынын жыйынында көтөрүлгөн маселе тууралуу кеп салдык.